Аскер билетин кандай алса болот? Биринчи мөөнөттүк кызмат. 18 жаштан 23 жашка чейинки уландар жана эр жигиттер 1 жылдык убакыт аралыгында толук кандуу аскер бөлүктөрдө кызмат өтөшөт. Экинчи альтернативдик кызмат. Бул аскер кызматына тартуу эки багыт менен жүргүзүлөт. Биринчи, үй бүлөлүк абалына байланыштуу, тактап айтканда бир үй бүлөнүн жалгыз уулу болсо жана үй бүлөнү багуучу эр жигиттер кабыл алынат. Кызмат өтөөчү жарандар республикалык каржы кирешесине 180 өлчөмүндө. Бул сумма 18 000 сом акчалай төгүм төгүүгө милдеттүү. Кабыл алынган жоокерлер өз аймагындагы аскер комиссариаттарынан 3 күндүк аскер кызматынан өтөт. Кызматын жана төлөм акысы толук төлөп бүткөн жоокерге биринчи категориядагы аскер билети берилет. Мындай аскер билетине ээ болгон кандыктагы жоокерлер мекен чегинде кандайдыр бир кырдаал жаралса, кадимки аскер кызматына чакырылат. Ошондой эле аскердик жана укук коргоо тармагына кызматка орношууга болот. Альтернативдик кызматтын экинчи багытында республикалык каржы кирешесине 250 өлчөмүндө же 25 000 сом акча каражатын которууга милдеттүү. Аны менен катар өз аймагында 108 сааттык жумушка тартылуу менен экинчи категориядагы аскер билетине ээ болот. Бул кызматтан өткөн жарандар аскер кызматына жумушка орноша алышпайт. Эскерте кетсек, альтернативдик кызматтын төлөм акылары катталган күндөн тартып 18 ай ичи толук же бөлүп төлөө жолу менен ишке ашырылат. Эгер убактысынан кечиккен болсо же аз гана өлчөм төлөнбөй калса, кызматтан четтетилет жана акча каражаты кайтарылбайт. Тактап айтканда, кийинки чакырылышта кайрадан кызматка чакырылат. Аскер билетине ээ болуунун дагы бир багыты мобилизациялык жыйын. Бул аскер кызматынын шарттары кандай? Кызмат өтөө жашы 22 жаштан 40 жашка чейинки курактагы эр жигиттер республикалык каржы кирешесине 50 000 сом акча каражатын которуу керек. Ал эми аскердик кызматын ант берүү менен Ош жана Балыкчы шаарындагы аскер бөлүктөрүндө 1 айлык мөөнөт менен өтөшөт. Андан соң аскер билети берилет. Аскердик жана укук коргоо тармагына кызматка орношуу менен полковник аскер чинине чейин көтөрүлө алат. Белгилей кетүүчү жагдай, бул багытта кызмат өтөгөн кандыктагы жоокерлер Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына гана кабыл алынбайт. Аскер билети үчүн ар бир кандыктагы жоокер жогорудагы мыйзамдуу төлөнүүчү акча каражатынан ашыкча сумма төлөбөйт. Эгер сиздерден документ кабыл алууда же аскер билети үчүн төлөм талап кылса, бул коррупция.